өкіметінің жалпы қадырлы тұрғындары, жана алыс жақындан атартып келген қадырлы меймандар, Қарақолжа районының, Қарақұс айыл аймағының, Қалматай айылының, Қызмазар участогындағы Зикеров Нұрбек Тоқты Маматович атындағы күрес залының açılış azemine қош келіңіздер. Мына шул күрес залында дүйнөнү дүңгүрөткөн, Кыргызстандын желегин желбиреткен, гимнин жаңырткан, мыкты чыган спортсмен жигиттер, улан кыздар көп чыксын, дегеле элибизде, жерибизде жакшылык болсун. Бүгүнкү ачылыш аземине дагы бир жолугуш келиңиздер. Анда эмесе күрөш залды ачуу үчүн сөз Карагуз айыл өкмөтүнүн башчысы Иса уулу Мурдинде. Саламатсыздарбы, урматтуу Карагуз айыл өкмөтүнүн тургундары жана Оштон, Бишкектен, Караколжадан келген коноктор. Биз бүгүн күткөн күнүбүз келип отурат. Элдин күчү менен жалпы бая Кыргызда бир сөз бар, жабыла көтөргөн жүк жеңил дейт. Ушул элдин күчү менен ушул спорт күрөш аянтчасы ачылып отурат. Мен ушул бардык ушул жерде ушулга салым кошкон адамдарга, спонсорлук кылгандарга, бардык туугандарга ыраазычылык билдирем. Эми баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, күн тийип тургандыгына байланыштуу кичине кыска эле неме кыска убакытты кыскартып тез бүтүргөнгө аракет кылалы деген оюбуз бар. Кийинки сөз Караколжа райондук администрациясынын башчысы акимдин орун басары Көкөев Муса Сайыповичте. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздер алыс жакындан келген туугандар, дагы бир жолу сиздерге саламатсыздар. Кут болсун, ак жол той болсун ушул жолугушубуз. Ушул жерге биздин акимибиз Дамир Садырбекович өзү келмегиле, областык губернатор өзү келмегиле иш чара өтүп, алар кошубай калды. Саламын айтып, ушу элге саламын айтып, мени жөнөттү. Ошондо мен сиздер менен катышып калдым. Ушул жердеги иш чара абдан жакшы, өз мезгилинде өтүп аткан иш чара болот да, жолдоштор. Мына жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей ынтымакчылык менен баары. Мына ынтымакчылыктын белгиси ушул. Мына көпчүлүк баары жөө биригип, мына Мартбек Тотобатович баш болгон ушу үйлөсү менен ага инилери менен чогуу бирге ушу бир сөтүк жер бериш абдан оор бүгүнкү күндө. Мына ушул жерди толугу менен өткөзүп берип, ушу балдар ушу жерден кичине бир тарбия алып спорттун бир түшүнсүн дегенде. Спорттен биз ушу сырттан барганда эле түшүнбөй ушу жерден өсүп келаткан жаштарыбыз ушу жерде катышканыбыз жакшы да. Ушу жерде балачка үйрөнүп калган ушул көнүм адаттарды ушу жерде үйрөнүп алган жакшы деп ушу мынакей жалпы элдин суроо талабын аткарылган ушу Карагуз айыл өкмөтүнүн дагы бир жакшынакай бир имараты пайда болду. Мына жолдун боюнда абдан жакшы туура келген жерге тандалган экен. Көрүп сүйүнүп атабыз. Ушул көрүнүш ак жол той болсун туугандар. Баарыбыз бир тилек менен келдик. Ушу тилегибиз ак жол той болуп, ушу жерден жакшы чыган балдарыбыз чыксын. Ушу жерден жакшы окуучуларыбыз чыксын. Ушу Карагуз айыл өкмөтүнүн жалпы элин урмат сыйга бөлөгөн спортсмендер чыксын ушу жерден. Ушу жерден эми мынакей бош убакта келип туруп бул жерде мына түнү күнү ушу жерден ачылыктан кийин балдар ушу жерде көнүмдүк жасап турса, келечегибизге да абдан жакшы, эң жакшысы ден соолукка жакшы болот да, жолдоштор. Мына ушу ден соолукка бул деген дары ичкенден көрө мына ушундай ден соолукка шарт түзүп берген ушу жердеги ойлоп таап ушу жерде ишке аштырган жалпы ушу жамаатка рахмат. Иштен ийгилик болсун, ак жол той болсун. Ушу ишканабыз дайыма ушу Кыргызстандын ушу жерден чыккан кичинекей эле жерден карасаңыз ачык жакшынакай бир жерде экен. Бул келечегинде жакшы жер болот. Ушу жерден жакшы спортсмендер чыгат деп мен ишенем. Сиздер да ишендирип кетейин. Ушу баарыбыз жакшы ушу тилектеш болуп ушу жерде чыккан спортсмендерди колдогон атуулардан болуп жүрөлү. Дагы бир жолу рахмат. Ак жол той болсун ушундай. Урматтуу кадырлуу меймандар, Нурбек инибиздин рухуна арнап Куран окутуп алса гана сыйлык тапшыруу аземинанан уланталы. Микрофон сурап ажыда. Hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabennar. Allah'ım şulukun uluk et kelimeden fayda olgan. Alыс жақындан dua verip hata vereyim dep kelgen жалпы konuklardan hasıl olgan soğuklar şu Ülkemiz Nurbek'in ruhuna başladık. Ahiretine abad, cayine cennet takılın. Bir rahmet geldi.
Амин. Аллаху акбар. Карагулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты. Карагуз айыл аймагынын Калматай айылындагы жаңыдан курулуп жаткан Зикиров Нурбек Токтоматович атындагы күрөш залынын курулуш иштерине жакындан колдоо көрсөтүп, уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Зикиров Токтомаматка Карагулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Башчы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович. Зикиров Токтомамат. Сөз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Маматов Бабыржан Маматкаримовичте. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу Карагуздук биздин бир туугандар жана алыс жакындан келген ардактуу коноктор. Мына бүгүн биздин кичи мекенибизде Карагуз жергесинде чоң кубанычтуу салтанат, кубанычтуу күн болуп отурат. Барыңыздарды ушул спорт залдын ачылышы менен барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2023 жылдын декабрь айынын башында ошол Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы баштаган жана бир нече депутаттардын тобу ушул биздин Карагуз жергесине расмий иш сапары менен келген. Барыңыздар күбө болгонсуздар. Ошондо ушул спорт залдын курулуп жаткандыгын айтып жана керектүү спорт жабдыктар менен жабдып беришини өтүнүп кайрылгансыздар. Ошондо эле жогорку кеңештин спикери Шакиев Нурлан Тургунбекович дароо ошол жерден жооп берип, өзүнүн фондунан каржылоо тууралуу айткан. Ошодон бир ай өткөндөн кийин эле жогорку кеңештин кызматкери Кутман жана мен келип, ошол керектүү жабдыктар менен сатып алып келип, ушул жерге тапшырып кеткенбиз. Мына бүгүн ачылыш аз эми болуп отурат. Биринчиден ошол жогорку кеңештин төрагасы Шакиев Нурлан Тургунбекович барыңыздарга ысык саламын айтты. Анын ичинде карагулжалык депутаттар жана жалпы жогорку кеңештин депутаттары ысык саламдарын айтышты. Экинчиден бул көптү көрсө көл болот дейт. Ушул спорт залга демөөрчүлүк кылган бардык биздин атууларды, бардык мекендештерди терең ыраазычылык билдиребиз. Бул спорт сергек жашоого үндөйт. Спорт өмүрдүн узарышына өбөлгө дейт. Чындыгында азыркы мына биздин Карагулжа району алыскы аймактардын катарына кирет. Алыскы аймактардын ушундай спорт залдын ачылышы эң сонун өбөлгө, эң сонун көрүнүш. Спортчулардын бардыгы ушул айылдан чыгат. Дегеле жаштар эле эмес, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, барыңыздарды келип ушул спорт менен алектенип, спорт менен шуулданганга чакырабыз. Келечекте Кыргыздын желеген, дүйнөгө көтөргөн, Кыргыздын намысын бийик туткан эр азаматтарыбыз, болочоктогу чемпиондорубуз ушул залдан чыксын. Барыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү салтанат менен куттуктайм. Ошол эле мезгилде жөн келбей, ошол жогорку кеңеш демөөрчүлүк кылып атканда бизге ар тараптан көмөк көрсөткөн жарандарыбызга ыраазычылык билдирели деп, биз дагы жогорку кеңештин атынан ыраазычылык каттарды ала келдик эле. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ыраазычылык каты менен сыйлоо жөнүндө. Урматтуу Матиев Каныбек Маматалиевич, сизге аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга кошкон зор салымыңыз, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердүүлүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Уюштуруучулук жөндөмү бийик, жаратман инсан катары көпчүлүккө үлгүсүз. Бар болуңуз, жакындарыңыздын жанында, жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз. Сизге кажыбас кайрат, бекем ден соолук каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппарат жетекчиси Алымбаев. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Токтомамат Зикиров сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Борбоев Касымалы Маматканович сыйланат.
Жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты менен сизге аймактагы социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө кошкон зор салымыңыз, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы үзүрлүү эмгегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн кызмат кылган сиздей демилгелүү жетекчилердин өмүр жолу көпчүлүккө үлгү. Бар болуңуз жакындарыңыздын жанында, жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз деген ыраазычылык кат менен Иса уулу Нурдин сыйланат. Жалпы эле ушул спорт залдын кызмат кылган, демөөрчүлүк кылгандарга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Четте жүргөндөргө, ушул жерде жүргөндөргө патриоттуулукка чакырабыз дайыма. Ушундай өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге дайыма ушундай жакшы нерселердин ачылышына шериктеш болуп жүрөңүздөр. Рахмат барыңыздарга. Сөз Каракулжа районунун спорт инструктору Осман уулу Калназарда. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү балбан күрөштүн ачылышы менен куттуктайм. Урматтуу тургундар, Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынан дагы ыраазычылык каттар бар экен. Урматтуу Барижинов Эрнис Жолдубаевич, Каракуз айыл аймагынын Калматай айылындагы жаңыдан курулуп жаткан Зекиров Нурбек Токтаматович атындагы күрөш залдын курулуш иштерине жакындан колдоо көрсөтүп, уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы сизге терең ыраазычылык билдирет. Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальниги Камалов. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Борбоев Касымалы Маматканович. Жана ушундай эле ыраазычылык кат менен Айдаров Султан Эшмаматович. Айдаров Султан Эшмаматович. Айдаров Султан Эшмаматович. Кылчыков. Кол чаап коштоп туралы, сыйлыктар кут болсун. Эл жүгүн журт милдетин аркалап бар болгула, аман болгула, элибиздин дайым жакшылыгына кубаналы. Сөз ар тараптан тартып келген кадырлуу меймандарга келип жетти. Бишкектен келген кадырлуу агабыз Жаңыбай Жамшетов агабызга сөз кезеги келип жетти. Ирети менен сөз узата беребиз. Келиңиз аба. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандарым. Бүгүн биздин Калматай айылында ушундай жакшынакай иш чара болуп жүргөнүнө бардык келгендерге силер ушу катышып турганыңарга абдан ыраазы болуп атам. Бул эми бүгүнкү биздин мааракебиз өтө башкача. Эмне үчүн дегенде бул жерге бир бай келип же башка нерсени келип анан кийин акчасын берип туруп курдурган жок. Бул жерде негизгиси биздин Калматай айылынын жаштары ушундай топтолуп, ушундай чечим кабыл кылып, ушу жаштардын чоң ыраазычылык билгизгим келет. Бул эмнени билдирет? Ушу биздин Калматай айылыбыздын келечеги абдан кенен. Эмне үчүн дегенде ушул ишти жасап аткан жаштар ушулардын башында туруп, ушул азыр иш жасалып турат. Анан дагы бир силерге ушул жерде бардыңар топтолуп кетти, айттыңар. Мына башкалар да келиптир, Жогорку Кеңештен, башкалардан дагы. Силер өт карагылачы азыр мондой. Каерде турат? Биринчиден тоонун башы Чакан таштын эң чоң карап турат бизди. Бул жерде торгой, мындай жер жок. Дүйнө жүзүндө жок. Мен дүйнө жүзүнүн көп жеринде болдум. Ушундай башка жактарда андай жерлери жакшы, мындай жерлер деп туруп, биз өзүбүз ушу жакшылыгын билбейбиз. Мынага эки чоң Кыргызстандагы дарыя, 2-3 дарыя кошулуп, бул жакта Төөчүсү, бул жагы бир то Жалал Абадка чейин көрүнүп, бир
качан болсо мен бардык ушу туугандарыма айтам, ай силер айылды ушу көрбөйсүңөр жакшылап. Бир жакын эле 9 километр мына торгойго чыгып туруп эле ушу карагылачы, баргылачы ошол жака деп туруп, азыр силер дагы бүгүн ушунча келдиңер Бишкектен башка жактан. Дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу жаштарга бардык дүйнө жүзүндө Америкадан баштап Японияга чейин иштегендер кичине болсо дагы ушуга салымын кошту. Ошон үчүн биздин балдар ушунчалык жакшы балдарыбыз бар. Ошолорго азыр мо аксакалдарыбыз батасын берип, ошолорго жакшы тарбиялаган үчүн ата бабаларыбыз, мына апаларыбыз ошон үчүн ушундай жаштар ушундай жакшы иш жасап атышат. Рахмат силерге. Сөз Алмамат Аламкуловда. Assalamu alaikum. El jurt. Kadırman qaryalar, ağaleçek apalar, uşul öröndün büt kaymakları geldinger. Bu uşul güreş zanının açılışının saltanatı barыбызды uşul Karaguz Aylökbötünün turgunların, adamların el jurtun biriktirip, başın biriktirip turat, bu ıntımaqçılıktın belgisi. Biz köptөгөн жылдар бай ушул ынтымакты күтүп жүргөнбүз. Ошондуктан мен эми көп сүйлөбөйүн. Бул жер ата бабабыздан 100 жылдан бери калайткан жакшынакай жер, бул дуба кеткен жер. Бул жагы Актектир деп коет, Жипромдун этегинен. Бул жагы Маркстын башына чейин ушу жер ак төө жатып кеткен, ушу жерге эл толот деген. Толду мынеке. Кыз базар толду. Аткелтир талас толуп атат. Бул жагы биздин Карагыз эли Марксқа чейин кетип атат. Мына ошол биздин бабалардын 100 жылдан мурун кайткан сөзү дал келип атат. Экинчиден бир нерсе айтып коюуга мажбурмун мен. Мынабы жаныңардан агып өткөн шор суунун кадыр баркын кошо жүрүп, ичип жүрүп силер баалабайсыңар. Бул шор суунун башынан Кыргыз элинин 6 миллион калкы ушул суунун башынан суу ичкен наристе толуктаган. Кыргыз элинин 6 миллиончу Кыргызы ушул суунун башынан суу ичкен наристе. Экинчи дүйнө жүзүнө Кыргыз элин кадырын баркын көргөзгөн ер жигит, бул суунун ортосуна суу ичкен жигит, дүйнө жүзүн айланып учуп келген Союзбек деген биздин жигит. Ушундай ушу биздин өрөөндө барктап кадырлап келген. Үчүнчүсү ушул суунун этегинен суу ичкен жигит, Кыргыз элин барктап, даңктап, дүйнө жүзүнүн эң кыйын падышаларынын үчөө болсо ошонун бири Путиндин колунан алтын медаль алган бала Марат Орозматов деген жигит бар. Ушул спорт сарайынын бирден бир ачылышына өзү себепкер болуп, мынабы өзүңөр байкап турасыңар, жогорку кеңештен жазылган депутаттар, областтык деңгээлдеги жазылган депутаттар, райондун администрациясынын өзү баш болушунун бардыгына ошол биздин спонсор балдар аябай себепкер. Мына ошол баланы бир силердин алдыңарда бир рас орус элинин падышасы сыйлап аткандан биз эмне үчүн сыйлабашыбыз керек? Пушкинди Пушкин кылган ким? Ушул кичинекей эле Лермонтов жасаган. Токтогулду Токтогул кылып чыгарган ким? Ал Жомарт Бөкөнбаев. Мына биз ушул элдин эли, Карагыз эли ушул баланы барктап баалабасак, анда биз кимбиз? Биз мына Кыргыз элинин баатыры. Ошондуктан биз бу жигитти кана окучу, урматтуу Марат Орозмаматович, сиздин Москва шаарында көрсөткөн эрдигиңиз Кыргыз эли үчүн баа жетишкендик сыймык. Биз Калматай элинин аксакалдар кеңеши жана ынтымак коому сизди элдин чыган уулу катары Калматай элинин баатыры деген төш белги менен сыйлайбыз. Келечекте ушул жигит Кыргыз элинин баатыры деген наамга чейин жетет. Силердин колдооңор менен. Тартып койгон. Санжар тарт. YouTube'га коюп кой. Мен неме кыла берейинби же буягын кане кулантасыңар силер кандай кылсаң? Биз ушул спорт сарайынын ачылышына бирден бир элибиз башыбыз таазим этип, мына Токонун баласынын атынан койдук.
Biz ага bir жағынан сыймыктанабыз, экинчи жагынан ушундай балдарыбыз бар экенине биз абдан урматтайбыз. Ушундай балдар көп болсун. Мунун баары мына райондук акимдин баш болуп айтышты. Областтык администрациядан келе албай калды. Бирок эл журт шерде катышып бардыгыбыз көп болуп турабыз. Биз абдан сыймыктанабыз. Буга 28 адамдан турган спонсорлор бар эми. Бардыгынын почетный грамоталары бар. Не кыласың сен? Тапшыра берме. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, биздин Карагөз айылынын тургундары, акаларым, абаларым, укаларым. Мен монтип сиздердин алдыңызда турганыма аябай кубанычтамын. Сиздер менен сыймыктанам. Мен сиздердин жериңизде чоңоюп, сиздердин жериңиздерде өскөнүмө миң мертебе ыраазычылык билдирем Алла Таалама. Анан айтып кетчү нерсе, биздин жаштыгыбызда мындай спорт залдар жок эле. Мына Нурбек Зикирбаев акабыздын атына спорт зал курулуп калыптыр. Ата-энелер өзүңүздөр келдиңиздер, эми 7 күн катарынан балдарыңызды жибериңиздер бул жерге. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан эли күрөш боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орундарды алат. Ошол балдардын, ошол айым кыздардын арасынан биздин дагы айылдын балдарынан, кыздарынан кыргыз желегин желбиретет деп мен терең ишенем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Барыңыздар жакшы көрөм, барыңыздар сыйлайм, бар болуңуздар. Урматтуу, кадырлуу бүгүнкү кеченин катышчылары, бүгүн биздин айылыбызда абдан сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн болуп атат. Biz көп жылдан бери, 30 жылдан бери кайталанбай жүргөн эмелерди аталарыбыздын жолунда илгери ушу элибизде журтубузда ушундай аксакалдарыбыз, жаштарыбыз ушундай жакшы эмелерди өткөзчү эле, биз ошолорду улайлы деп жакшы жөрөлгөлөрдү баштап атабыз. Анын үстүнөн дагы мына жерде бизде спорт салынган үчүн, бул Кыргызстан үчүн желек көтөрө турган балдар ушул жерден тарбияланып чыкса ал дагы жакшы. Анан бүгүнкү келген коноктор, меймандар, мына жогорку кеңештен келген меймандар, администрация, айыл өкмөт башчылары, сиздерге мына колдоо көрсөтүп элдин атынан ыраазычылыкты айтабыз сиздерге. Бизде бул айылыбызда көп жылдан бери бул жаңылбаны боюнчагы айыл өкмөттөрдүн же мына жогорку кеңештердин бул аралаганы аз эле болчу эле. Мына кечеги аралап сиздер ушу эл менен иштешкен эмеңиздер бүгүнкү күндөрү белгиленип билинип турат. Сиздерге чоң рахмат. Анан эл журт сиздерге абдан чоң рахмат. Нерде жаш балдардын биринчи демилге көтөрүп ушу спорт салды баштаганда аябай чоң жардамдары болду. Бул эл үчүн кылды. Ал ушул жерде спонсорлук кылган балдарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Нурбек инвесттин аты коюлуп атат бул жерге. Бунун биринчи баштагандагы башында демөчүлүгү аябай чоң эле бул инвесттин. Анан бул жерде атасы жер берип атпайбы? Буга да терең ыраазычылык эметебиз ушу эл үчүн. Бул эле жер эмес, Обак Алматайда дагы бир магазин берип койгон эл үчүн. Токка сизге дагы чоң рахмат. Эми ошондой эле мынау биздин демөчүлүк балдарга бир куттуктоо ыраазычылык эмелер бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Матазимов Марат 50 000 сом акча ушу спорт залга кошкондугу үчүн ардак төш белги менен сыйланат. Зикиров Мартбек 100 000 ушул эмеге демөчүлүк кылып салымын кошкондугу үчүн грамота жана төш белги менен сыйланат. Там. Такпайсыңарбы? Сербой. Чапкыла кол, кол. Ошондой эле мына биздин көпчүлүктү коомдун атынан Матиев Каныбек деп мен 60 000 сом демөчүлүк көрсөткөн үчүн мени эме кылышкан, мен өзүм да айтып кое берем бул списоктун катарында. Ахматов Токтобек өзү тапшырып атып, өзү эметет деп ойлобоңуздар. Булар биз эл коомдун атынан атайын 1 жылдан берки демөч эме кылып туруп согласие менен келет бул медаль эмелер. Биз сатып алып келбейбиз ушуну.
эл жұрттың емесін көтерейін деп алып келебиз буларды. Ошондой эле Акматов Токтомат 20 000 сом эметкени үчүн медаль жана грамота менен сыйланат. Токтобек. Рысбеков Актилек бул Россиянын ушу жакшы демөчүлүк кылгандыгы үчүн медаль грамота менен сыйланат. Ободоев Эркин грамота. Осмонов Ернис грамота. Айткандан тез келгиле балдар. Алло. Түйшөл Улу Исамидин, Осмонов Мирлан, Абдрахманов Бекен, медаль грамота. Бекен ака жок бе? Мирлан ким бергиле? Бекен ака барбы? Тардинов Ернис медаль грамота. Мамед Керимов Айтмерек медаль. Апызов Самат медаль. Мамед Керимов Темирбек медаль. Алдайбердиев Бегом грамота. Бардинов Хасан грамота. Зикирбаев Тына грамота. Токтобаев Садык грамота. Рысбеков Курбанбек грамота. Ободоев Мирлан грамота. Алыкулов Чодон грамота. Абдиев Жакыпбек грамота. Тез эмете бергиле. Мына көпчүлүк эл күн тийип атканда шаштырып атабыз, ого капа этпейсиздер. Абдиев Жакыпбек грамота. Абиков Бекболот грамота. Осмонов Исамидин грамота. Абдрахманов Нурбек грамота. Исаев Тилек грамота. Мына бул грамоталар ушул бул балдардын өзүнчө поколениядан сырткаркы өзүнчө адени кошумчасы экен, бизге списокто бериле, ошонун үчүн бердик. Андан кийинки мына курулушчуларыбыз бар эле, ушул жерде айылыбыздын балдары ушу курулушчулар эме кылган экен, жардам берип. Буларга грамота анан акчалай сыйлыгыбыз бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Жолдошов Каныбек куручу бул. Ушул жерде канакалең Андан кийин Тасмаев Айбектер айланып тур. Тасмаев Айбек куручу. Жолдошов Өмүрбек куручу бул дагы. Абдиев Байсал. Токторов Тыны. Низаев Акыл. Ташматов Үрбай. Мына 7 балага ошондой сыйлыктар алып келгенбиз, ошону тапшырып койгон уруксат. Бардыгын бүгүнкү грамота, медаль алгандарды мен да бир жолу куттуктап коеюн, аман эсен болушун. Мындай курулуштарды көбүрөөк айылга куралык, жылда бирден куралык баштайлык ушинтип. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум. Айылдаштарым, мына бүгүн 30 жылда курулбаган спорт зал бизде ачылып атат. Ошол спорт зал көптөгөн ушул спорт залдан чемпиондор чыксын. Ошол эл аралык мероприятиялерге барсын.
ар дайым ден соолук болсун. Спорт бул ден соолук. Ошон үчүн Нурбек дагы өзү негизи спортсмен бала болчу. Ошол туура эле коюлду. Ошол мен Нурбекке коюлганына мен да аябай сүйүнүп атам. Урматтуу туугандар, баарыбыз толкунданып, баарыбыз шунчалык бир муштундай болуп түйүлүп, жакшынакай кабарды жакшынакай кабыл алып атабыз. Кыздырды арыган кызмазарда отурабыз. Өзүңөр билесиңер, мына бул жерде ата бабаларыбыздан калган маркумдардын сөөктөрү жатат. Анан сырткары биз дайым ар жылы мына Санжар Калматай тартып атасыңбы? Ар жылы YouTube'га койгон мечиттен мына ушул эл келип жума намаз окулат. Андан сырткары айт намазы ушул жерден окулат. Ушундай Кыдырды арыган жер. Мына ушул жерди көркүнө көрүп кошкон биздин бир аксакалдарыбыз бар. Анан сырткары бизде ар бир айылдан мен көрүп турам. Буягы тасма туугандардан, айылдарынан ар биринен, бияктан жипромдук туугандардан келген аксакалдарды көрүп турам. Силерди эми кур кетпей, атыңарды жок дегенде ак калпак менен атап коелук туугандар. Бирден мына азыр айтабыз. Бир Төкөлаканы эң баш ушу өрөөнүн аксакалдарынын бири Төкөлака отурат мында. Кана барып кийгизгиле. Апар. Атаңа кийгиз апарып. Каналаваңа кийгиз. Андан кийин Жипромдон келген аксакал отурат, по-моему, Жипромдун аксакалы турабы? Бар апар ошого кийгиз. Мен ошону көрүп турам. Эң аксакалыңарга. Андан сырткары Жетимдөбөдөн келген аксакалдарды мен көрүп турам. Жетимдөбөдөн. Кетип калдыбы? Кетип калыштыбы? Кап. Жогорку айылдан келгендерден өкүлдөрү турат. Кетиштиби алар? Алтын күрөктү туугандар. Жана келбеди беле бардыгылар. Кетиштиби? Таштап кеттиби? Анда мындай кылайлык. Ал аксакалдарды дагы өмүргө баракы берсе, Алла Таалам тынччылык берсе, эмдиги жыл ушул бир жакшы күндөрдө дагы бир спорт зал ачылат. Мына ошол жерден куттуктайбыз. Андан сырткары биздин элдин, журттун кадыр баркын сыйлап келген, улук баштарын кичик кылып келген Каракулжа айыл өкмөтүнүн өкүлү Сайып Көкөйүштүн уулу отурат. Илгери биз бирге иштешкен аксакалга. Азыр Муса, Муса. Мусаны бир сыйлап коелук. Айыл элдин атынан, Калматай элдин атынан урматысы. Экинчиден, ушул элди эл кылып бириктирип, нар жагы тасма, буягы таздар, буягы жиппром кылып бириктирип, башын бириктирип турган бир жакшынакай жигит бар. Нурдин чамасы аты. Мына бизге тегиз айыл өкмөтүнүн башчысы. Ким калды? Бирөө калды? Ким бар? Жогорку кеңештик турат. Анан биздин элди эл кылып, ошол кыргыз элине өзүңөр көрдүңөр, өзү айткандай спикерди ушерге чейин жетелеп келип, мектептерди аштырып, райондо эң эски мектеп Каракөз орто мектебин кайрадан жаңылап бергенге ушундай шарт түзүп аткан биздин Бауыр деген бир азамат жигитибиз бар. Калпак менен кийгизип койгулачы. Башыңан калпак түшпөсүн. Ооба. Келечекте спикер бол Кыргызстанга сен. Андан сырткары ушул жерде бир жакшы жигит, өзүңөр билесиңер, былтыр 25-май күнү ушул жерге келип бир биздин эң сыйлуу кадырыбыз, конокторубуз бар. Мартбектин досу, милициянын полковниги, өзү Таластын Шумкары, Чыңгыстын иниси, мына полковникти бир ак калпак менен белгилеп койбосок, тарынып калбасын. Тарынбайбыз, тарынсаң талашка бар дейт. Андан кийинки сөз биздин ушул жерде бүт туугандар турат. Ушу аксакалын жайкалтып келгенде Эреева мастынан кыя өтө албай калат элек. Анан Төкөлаканы тамашалап калам. Кана Эрееканын сакалы деп, мына окшоштуруп сакал коюп алыптыр. Ошол Эрееванын баласы, небереси биздин атыбызды атап, ушул райондогу больницанын главврачы болуп иштеп атат. Биздин дайыбыз аксакалдар ооруп сыркаганда барып, уколун жакшынакай кылып, аналиги менен сакайтат. Ошондой бир кайрат деген жигит бар. Мына Эреевамын небереси. Болдубу? Баягы жыйынтыктай берем.
Чоң рахмат, бір жақшы қол чап қоялы бұл өзімізді сыйлаған бір жақшы маңай болды. Жаңабай Жамшитов, Алмамат Алымқұлов, Матиев, Қаныбек Раев, Сүйірқұл ағауыз, Марат Матазимов ағауыз баштаған ат аталып қалған алыстан келген біздің ағалар. Чоң рахмат сіздерге. Уақыттан біраз сөздік ылдамырақ бүтірген қарекет қылсақ, айып өтпесеңіздер керек. Ақсақалдарда Маметов Кәрім ағауыз. Келіңіз, қол чап тұрауыз. Рахмат үкам. Мына бүгін көрдіңер, Қалмат айелінде қандың айышы, жақсы нәрселер болғанын бардыңар, көріп тұрдыңар. Мына емі ұшыл жерде, мына тоқо досымыздың баласының атын қойып, шундай қылып, мекемелерді қылып, шундай қылып атасыңар, ұшыл жерде отырған жаштар, сілер шу әрекет қылышыңар керек. Ұшыл жерден, шу жақшынақай, шу спортсмендер шықсын. Мына ұшыл спорт клубын ашауыз деп, қайсы жерлерден келіп, адамдарымыз отырап, жоғарғы кеңеш десек, аяқтан бар, ішкі істер министрлігі десек, бұяқтан бар, райондың әкімінен бар, бардық жерден келіп отырышады. Ұшыл адамдар, ұшыл ел бар екен, жұрт бар екен, ұшыл жерде ұшындай мекеме ашылып атыптыр. Ұшыл жерден келешегі ұшы кең, жақшынақай, спортсмендер шығат деген ниет тілектерменен келішті. Мына еме, біздағы мына Алматаға айтып кеткендей, біздің балдардағы қаншалық даражада өздерінің қолынан келішінше ұшыл жерге жардамдарын берішті. Әр бірінің атын атабайлы қойайын. Бірақ еме мынандайда, кемің қайерде болба, тынш аман бол деген неме сөздер бар да. Біз ұшыл өрөнді, ұшыл жерде қой бақтық, мал бақтық, ұшыл жерден оқыдық, ұшыл жерден үйлендік. Тағдыр нәсіп екен азыр, мына жашаған жеріміз ош болып отады. Мына еме сілердағы ұшыл жерде қаншалық болғыла туғандар, ұшыл жерде өзіңерден өзіңер көбейіп, өзіңер менен өзіңер болып, тынш аман болып, ұшыл жерде келешегі кең жақшынақай спортсмен шығат деген ойдамын. Ана неме бардығын айтып отырсам туры келбейді. Бірақ мұндай болды да, мына жерде баяғыттан бері қарап отырсақ, бір жақшынақай өріне тұрады да. Ұшыл оштың балдарының атынан, кешінеке бір конвертчеміз бар әлі. Шunu жерге таштап қойышқа рұқсат етіңіздер. Еме, рахмат туғандар, мынандай көпті күрсе көл болады деп баяқтан бері айтылып отырады. Құдай нәсіп қылып ұшындай ынтымақтан жазбай, дағы анауан мектептің жанында спорт залымыз тұрады. Құдай нәсіп қылса ошоларды бүтірөз. Ошол жерге дағы үлішімізді қошауыз. Құдай нәсіп қылса үші тыйын аман болсаңыздар, дағы жүз көрішөз. Ушундай жақшы маңай, жақшы майрам, жақшы күндер көп бола берсін. Тыйын аман болыңыздар. Сөз Нұрбектің Аяш атасы Тоқа ағауыздың досы Аттықұров Нұрмамат ағауызда. Келіңіз. Ассаламу алейкум, елім. Мына жақсы іштер жасаған екенсіздер. Баятан бері жақсы сөздер айтылып атады. Бардық сөздер айтылып бітті оқшайды. Мен ұшы спорт клубта шыған ер-замат жігіттерге өзімдің батағым әлі беріп кетейін. Жаратқан Алла Тағала адам баласының өмір жашосын ұлы жаратқан Алла Тағала тарауынан бешенеңе, маңдайыңа алдын ала жазып қойғанына қарабай адам баласы алдыға ұмтыла береді екен да. Бұл жарық дүние жашауды емне қызмат қылба. Елің сенің қылған ақ емгенге жараша өзім басын беріп қойды екен. Ел ақиқат екен, ел тараз екен. Еліңе жақшылық қыл дейді. Жақшылық еш қатан ұнытылбайды. Жақшылықтың үй жаннат дейді. Бұл жарық дүниеде жақсы жашап, елі жұртыңа пайдаң тиіп, соғып іштері жасап, анан тиги дүниеге келсең, тиги дүниеге барғанда дағы ұшы дүние қылған соғып іштеріңе жараша сыйырматты болсын дейді. Адам өссе дүниеден ел емгектен ескерет дегендей, мына бүгін менің аяшылым Нұрбектің емгегін бағалап,
атын коюп мына клубка кетип атыпсыңар. Ушу клубка салымын кошкон эр азаматтардын баардыгын ушу өмүрүн берсин жараталы Алла таалам ушу. Өмүрүн бийик кылсын, өрүшүн жайык кылсын, дилин кенен кылсын, ишин жеңил кылсын. Алла таалам акыл көрөнгөсүн терең кылсын, кадырын улук кылсын, акылын тунук кылсын. Ар дайым бакыт жандаган баксы Алла Таала тең мырза жигиттерден болсун. Элге журтка кызмат кылган, элдин жүгүн көтөргөн, элдин батасын алган эр азаматтардан болушсун. Эме токодосум, сага Алла Таала күч кубат берсин. Кайрат берсин, дем берсин, акыл берсин, эс берсин, сабырдуулукту насып этсин. Элибиздин жашоо турмушу оңолсун, байлык арсын, өлкөбүздө акыйкаттык бекемделсин. Элим жеримде багыш деген сыймыктуу кулдарын жараткан Алла Таалам өзү колдоп, жолдоп жүрсүн. Элибизге байлык берсин, бакыт берсин. Элибиздин байлыгы биздин байлыгыбыз, элибиздин бакыты биздин бактыбыз. Өлкөбүздүн күндөп, гүлдөп өсүшүнө жараткан Алла Таалам өзү жардам берген болсун. Амин. Аксакалдардан эки аксакал, агалар, абаларым келсиңиздер. Тоокелева. Нелайым. Калып отуруңар айтып коюңуз. Ата берип коюңуздар. Кайда туруп элеби? Кымбаттуу Карагөз айыл өкмөтү, Жипромдон, аяк бияктан келген туугандар, меймандар, силер дагы ушул эле ак тойдой болуп, жаркырап, элиңерде, журтуңарда ушогон жакшы нышандар боло берсин. Биз эми тококөбүз эки ата менен кошулабыз, бир тууган адамбыз. Ушу баланын атынан коюлганы абдан жакшы болду. Эми буну эмне дейли? Кудай Таала өмүр берсе, ушул жерде жашап аткан жаштар, ушул жерде жүргөн балдар, кыздар бардыгы аман болуп, жараң ушундай тойлордун үстүндө болсун. Жакшы күндөрдү көрсүн. Рахмат, мына бу акимчиликтен келген неме Мусага кетип калды. Отурат маңдайыңызда. Муса, Үкайеміз сенин катышууң менен мына иштер жакшы жүрүп атат. Эми сени дайым эле жакшы деп жүрөм. Ана бир жерин айтып койсом капа болосуңбу билбейм. Тамаша. Эми сени эмне дейли? Рахмат. Биринчи секретарга өт тезирээк. Элден жардам болсо мен уюштурам, баарын кат жазып алып барам. Ошол акимиңе деле айтам, ушундайды берем мынауга деп. Эми ушу не дейли? Мына жаркыраган жазда аксакалдар, кыздар келип отурат. Райкомдун киши сиз келип отурасыз. Мына биздин Бишкекте балдар келип отурат. Ушу тойлор дайым эле тойго уланып, жакшы жагына боло берсин. Кудай Таала жерге келген бала чака, аксакалдар, кыздар бактылуу болсун. Siz başlap uшу жакшы нышан алып иштерди жасап атасыз. Сиздин өмүрүңүзгө барака берсин. Амин. Алла. Каналайда. Урматтуу туугандар, мен мынау урулуп ушул элдин ынтымагы менен бүткөн ошол күрөш залынын немесине өтө ыраазы болуп отурган чагыбыз. Мен белгилеп кете турган нерсе, ошо талат өзлөрүнөн ошо жакшы турмуш курабыз, жакшы үй салабыз, жакшы иштерди кылабыз деп жүргөн балдардын жардамы менен Кудай кааласа бүтүп калды. Мен биринчиден ошо балдарга өтө чоң ыраазычылыкты элибиздин, журтубуздун атынан айтып койгум келет. Анан бу жердеги демөөрчүлүк кылган мына Жаңыбай, Мамат, Каныбек уюштурган балдарга дагы чоң рахмат. Муну эгер мамлекетибиздин салышына карап отурсак, эми баа чөнтөгүнө карап, мына элибиздин ынтымак экен кичине өзүнүн чөнтөгүн чукулап бүтүрүп алды Кудай кааласа. Мамлекет курабыз деген неме, мектептеги спорт залыбызды мына Муса укам кыймылдаса алды эле бүтүп кетет. Эми жалпысынан айтканда, ошол жандардын ошо кыйнап, эмгектенип, башка жерде сапарда жүргөн балдардын биринчи сапарлары бейгапар болсун. Ден соолуктары бышык болсун.
ар дайым ушундай жакшылыктарга кошкон салымдары көбөйө берсин. Ушул жерде отургандарыбыздын алардын жакшылыгын, ушу ден соолуктарын, жакшы ден соолуктарын тилеп отура берелик. Дагы ошолорго бата берелик. Бардыгы эсен болсун, жардам бергендер. Ушул жерде жалпы элдин ынтымагын көтөргөн балдарга өтө чоң рахмат. Сөз профессор Маруза Ибраимов Рахман агабызда. Келиңиз. Айланайын элим, туғандарым, мен силерди көргөнгө дагы ушунчалык кубанып турам. Эми тарыхын билбеген элдин тагдыры тайкы деп коет элибизде. Мен бир нерсеге эле кайталап айтып коеюн дедим эле. Мен дайыма жүздөгөн, 200дөгөн студенттер, профессорлордун ортосунда кээде мактанып кетем. Менин бир авам болгон, тоого суу алып чыккан инженерлик образованиясы болбосо дагы мындай адамдар кылымда бир жаралат деп. Мына менин Карим досумдун атасы Апыз Аксакал, мына Камал акам, Канат акам отурат. Бул мен өмүр бою сыймыктанган адамдардын бири. Ылайым эле наркы дүйнөсүндө Кудайым жаннаттан орун берсин ушул адамга. Ошол адамдын кылган эмгегинин негизинде кирде бир 70 жылча наркы жалпакташып койчу элек мына жерде. Койташка суу чыгып адамдар ошол жерден тиричилик кылды, колхоздун экономикасын көтөрдү. Бул деген бул колхоздун раистарынын арасында мындай кызмат кылган адамды мен билбейм. Мен өзүм аналитикмин, экономиканы анализдеген. Экинчи дагы бир биздин быйылкы жылы тарыхыбызда кыргыз элинин адабиятында жакшы бир жаңылык болду. Молдогайып деген унутулуп кеткен экен. Билесиңер да ошол. Ошонун китебин чыгарган мына Жаңыбай кудам. Мактанды дебеген кудасы менен. Мен сага 1000 мәртебе ыраазымын. Мен чакырдым эле барган эме, бара албай калдым. Экинчи, мен учеттун адамымын, учеттон дагы күчтүү адамдар чыккан. Бу Жаңыбай атаңыздын аты ким эле? Жамшит ака бу Кыргызстандагы мен деген бухгалтерлердин бири болгон. Ала мен Алмамат акам түштүктө биринчи жолу Адинес бухгалтерияны внедрить эткен адам. Көрдүңөр, кимдер гана чыкпай айтат менин кичинекей айылымдан. Ал эми могу жигит жаңкы медаль алган гана Путиндин колунан алганда мен балалы болгондой сүйүндүм. Бүткүл университетке ушунчалык жетин албай жайдым. Мына менин укамдын колунан. Мен унун чаң атасын тааныш элем, баласын тааныбай калыпмын. Мага атасы жууп берди. Эми көрдүңөр балдар, айланайын туугандар, биздин элибизден не деген адамдар чыкпай айтат. Мына эми бүгүн спорт залы ачкан экенсиңер. Кудай таалам ушул биздин жаш жигиттерге буйрсун. Айтып коеюн, мына күйерде ата-энелер отурат. Улуу Гиппократтан айтканы бар экен. Мен орусчадан кыргызчага которгонум мындай болду. Бекерчиликтен адамды бузган нерсе болбойт. Ошон үчүн биздин жаштар бекер калбасын. Мына айланайындар, спорт залга келип занимайся эттин. Эч ким бекер калбагыла. Жаштарды бекерчиликке үйрөтпөгүлө. Бекер эле калдың, бузулат. Ошон үчүн спорт залыңар куттуу болсун. Келечекте ушул спорт залдан элибиздин даңкын чыгарган спортсмендер чыгат деген, значит, ойдомун. Кудайым таалам ошого жеткирсин. Рахмат. Жерлерден келген аксакалдардан бирден сөзгө келип алсаңыздар. Келиңиздер, жерлерден бир аз кыска тартканга аракет кылалы. Келиңиздер, туура түшүнөсүздөр. Урматтуу туугандар, бүгүнкү ачылышыңыздар менен куттуктайбыз. Анан жогору жакта биз айта турган сөздөрдүн баарын айтты. Ошон үчүн мен кичине бир ушу балдарга арнап бир кичине эме жазып койдум, ушуну окуп берип коеюн, уруксат этиңиздер. Ул төрөлсө жер түбүндө жаткан таш мени күнгө чыгарат деп айтатпат. Ошол өңдү жалпы элди сүйүнткөн куттуу болсун курган жагы спорт бар. Катарда көп байлар деле көп эми курсагынан ашпай жыйган тергени. Калкың үчүн кылган эмгек бул баары качан көрсөң баатырлык иш элдеге. Өчпөй турган жасаптырсың эстелик,
Alkış sunup biz turabız gez gelip. Tarih bolup sansız kılım kalat iş. Kayra kayra atın yaşayt estelip. Yemne deyimin Ayaşulu Maratbek uşol ben tokamin hen tosele uşol жазып kaldı. Ben köp balдар eken kapalı başlar. Elge öte zarı anan kerek dep el jer üçün kurgon sport jayından el namızın korgoçular çıksın köp. Baktılуулuk uşul bolat bilgenge, baktılууsun elden alkış degenge, bark tabalbay, ылай баткак болгон köp, бербейт элге, көңгөн мурдап жегенге. Бактылуунун бактылуусу болгунуң, барк кадырың өсүп дагы толгунуң, кыргыз элдин баатырындай кадыр таап, элдин жердин эне танын алкышына тойгунуң. Uzun ömür çimden sonu kalayımın, uğul kızından sıyın körgün ardayım. Uğuldun uğulun kızdın kızın jetelep, urmatlı ata, dаңta yaşağın. Uqqanыңыздар үшін çoğun rahmat. Нұрбектің тағаларынан. Assalamu alaikum, урматтуу алыс жууктан келген меймандар, урматтуу Карабоз айыл өкмөтүнүн тургундары. Мына бүгүн ошо биз дагы мындай ушул силердин спорт клубуңарды менин жыйеним Зикеров Нурбек Токтомаматовичтин атынан коюп атканыңыздарды угуп, биз дагы аябай сыймыктанып, аябай сүйүндүк. Ушул клубуңар, спорт клубуңар кут болсун. Элиңер үчүн ушу кызматты кылып, ушул клубтан жаштар, менмин деген жаштар чыга берсин. Ушу токо жезде менен абиже силер дагы ушу балдарды тарбиялап, ушу жакшы өспүрүм балдарды чыгарганыңарга силерге дагы рахмат. Ушу Нурбек балаңардын артык айрымдуу болсун. Ала чакасы өнүбөсү ошо атасынын ордун жоктотпосун. Дайым ушу клубтан чыган балдар чыга берсин. Рахмат. Жерлерден аксакалдар сүйлөп бүттүкпү? Бул жакта тасма туугандардан бир өкүл келип сүйлөп койсоңуздар боло берет. Жаш кары маанилүү эмес. Сиз сүйлөдүңүз. Мен бул жака Карагуз айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Мансурова Эркай эжекени чакырсам, анан жыйынтыктасак. Эркай эжеке барсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Карагуз айыл аймагынын тургундары. Мынантип жаркыраган жаз айында жакшы кубанычтуу жөрөлгө болуп жатыптыр. Мынантип элдин күчү менен, Калматай айылынын күчү менен ушинтип жаш муундарды, келечектин ээлерин спортко, сергектикке тарбиялоого атайын ушундай бир спорт клуб ачып, элдин кызматына сунуштап жатканыңыздарга биз эл өкүлдөрү, Карагуз айыл өкмөтүнүн айылдык жергиликтүү айыл кеңешинин өкүлдөрү, депутаттары кубануу менен кабыл алдык. Бар болуңуздар, кубанычыңыздар кубанычка улансын. Мындай жөрөлгөлөр элибизде көп болсун. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, өлкөбүз өнүгө берсин. Ушинтип айыл жеринде турсак дагы, тамчыдан болсо дагы элибиздин жакшырып кетишине, муундарыбыздын жакшы тарбияда өсүшүнө, сергек жашоосуна, дайым ден соолуктар чың болушуна салымдарыбызды кошуп жүрө берели. Бар болуңуздар, барыңыздарга. Сөз Нурбек инибиздин атасы Зикеров Токтомамат абабызда. Келиңиз. Урматтуу коноктор, туугандар, куш келипсиздер. Мына бүгүн эми бардыгы айтылып бүттү. Спонсор болуп, демөөрчүлүк кылгандардын бардыгы айтылып бүттү. Бул здание спорттун эмеси аябай кыйынчылык менен бүттү. Мына азыркы талапка ылайыктуу болуп бүттү. Балдарыбыздын бардыгы иштеп берди күн түн дебей. Мен ушул жаштар ушул убакка чейин
спортқа орын таба албай жүргөн үчүн мен өзүм элдеги көйгөй менде деле көйгөй бар эле. Ушул жерди берди мен. Ордун бердим ушул балдар үчүн деп. Мен ундай көйгөйдү эл журтта ар жерде эле көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйдү мен да алып жүргөн элем. Бу көйгөй демекчи деп мына айлыбыз жогору ылдый болгондуктан мектептин да көйгөй болгон бир учурда. Биринчи класстар келишке алыс болуп. Магазинибизде onu da жазып жүрүп мектепти мен аштыргам жок, просто себепкер болуп калдым. Жаңыбека 50% бүтүрдү. Ел 50% бүтүрдү. Мынау Әлмөмөт бу да чуркап жүрүп, ар айлекерлик менен бул да бүтүрдү. Бу бүтүш деген оңой эмес экен. Ушул зданиялар. Эми мен болгон ушул ар жердеги айылдагы көйгөйдү чечип койдук, ушул жакшы ушул көйгөйгө катышып спонсорлук кылып берген ушул автоулдардагы ар жерде айылда бар жок эмес. Мен да ушул бардык сөздөр айтылды. Урматтуу коноктор, ушул ачылышына келгениңиздерге мен да чоң кубанычтуу болуп турабыз. Эми ошо кайтарда чайыбыз бар, ушуларды ичип кайтасыздарбы дейм. Рахмат. Бул тарапка Апызов Самат жана Карагоз айыл өкмөтүнүн башчысы Иса уулу Нурден чогуу келип алсаңыздар. Урматтуу коноктор, бүгүнкү иш-чарага келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн Калматай айылында жакшы жаңылык болуп атат, биз үчүн майрам. Ушул жерде жаштардын келечеги деп ушу Калматай айылда жашап кеткен, ылдый жакта жүргөн бардык агаларыбыз баш болуп бири ушул демилгени көтөрүп, уюштуруу тобу уюштуруп, Москва коому деген жардам берди. Айрыкча мына Калматай жаштары сиздерге уюштуруу тобунан ыраазычылык билдирем. Анан жеке демөөрчүлөргө дагы чоң рахмат. Рахмат, урматтуу туугандар. Кыргызда бир сөз бар. Жоону чапса ким чапты, аты калды манаска дейт. Ансаңарында элдин ичинде кандай жакшы иш болсо, бул айыл өкмөттүн атын чыгарат. Жалпы ушул жардам берген атуулдарга алыс жакындан мартык кылган адамдардын бардыгына ыраазычылык билдирем. Анан биз дагы ушул убакыт сәл созулуп кетти, ошондуктан биз ардак грамоталарды окуйлу дагы, эгер туура түшүнсөк. Ыраазычылык каттарыбыз бар. Ошолорду айыл башчыга тапшырып коебуз. Айыл башчы сиз жер-жерине жеткирип бересиз. Карагоз айыл аймагынын айыл өкмөтү Калматай айылындагы Зикиров Нурбек Токтомаматович атындагы күрөш залына материалдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурлан Тургунбековичке Бауыр мырзага кет. Мен бул жерде Каныбеке мындай да, мен бул грамотаны берип аткан дагы себебибиз бар. Элдин аманатын жеткирип коюңуз. Мен мына былтыр Карагоз айыл өкмөтү менен жолукканда видеону кайра көрүп элатам да. Ошонун бир жыйынтыгын баягы эске салып турсун деген мааниде берип атабыз. Рахмат. Ушундай эле грамота Жээнбаев Бакыт Аллабердиевичке тапшырылат. Жээнбаев Бакыт Аллабердиевич. Маматкеримов Темирбек Маматжалилович. Барбы Темир? Ушундай эле грамота Абдурахман Бекмамат Будуевичке тапшырылат. Ушундай эле грамота Мамишев Дагыбек Алимбековичке тапшырылат. Рахмат. Эми биринчи бөлүгүбүз аягына чыкты. Экинчи бөлүктө жогору жактан келген меймандар келип алсаңыздар. Жогорку кеңештен өкүл Бауыр мырза, Бишкектен келген аксакалдар, Карабулжа администрациядан Сайып Көкөев Муса Сайыповичтер келип, азыр ушу спорт залдын лентасын кыркабыз.
Toktama Matakskal. Geliңиздер. Mana bugun Lenta kezi vaziyat başladı. Gol çaprazı Akşoğlu. Ha, buna verin. Koldan baktım bay verin. Ha, pata verin yani. Ke pata verin. Akçokta olsun. Ana, o meyen usul ballardır. İyi deptile koyayım. Oynay turgan yerim. Daim ballarga, yaşlarga nasip etsin. Daim usulcu başta bilgim akitlerine da bak devlet versin. Ömrüne bereket versin. Yemin ne deyin? Usul bizden kalmataydın. Karavuz boyunca şu nasip kılsın. Beni oynayanlar oynasın. Güreşkeni güreşsin. Biz sıymıktanıp usul ağız ol toy büyük olsun. Günümüzde